иштегенден рахат алам да. Эртең дем алыш күндөрү алып барып аттырып келип, анан төшөккө салайын деп даярдап отурам. 18 баягы долбоор жазып өткөздүм. Ошол жылдын мыкты аймактык башкармалыгы дегенде түшкөн сүрөт. Кызык ошолор менен эл менен иштешебиз. Бактыгүл Алдосова Курманбек аймактык башкармалыгынын башчысы. Аймактык башкармалыкка сынак жарыяланганын угуп, Жалал-Абад мамлекеттик университетинде иштеп жаткан жеринен качкан. Анткени анын табияты коомго жакын. Өз жүрөгү каалаган ишти аркылуу биздин каарман үчүн түйшүк эмес сыйлык жарата. Курманбек аймактык башкармалыгы башкаруу мекемесине жетекчи болуп келгенимде 2 жылдан ашуун убакыт болуп атат. 2 жылдан ашуун убакта бир канча иш-чараларды өткөздүк. Ошол келгенден кийин эле шаардык деңгээлдеги ыркесе кароо сынагын өткөрдүк. Кароо сынакта биз ушу Курманбек аймактык башкармалыгы шаардын деңгээлинде биринчи орунду багындырдык. Андан кийин биз ошол эле Кырк Казан сүмөлөк фестивалин өткөрдүк. Анда да Кырк Казан сүмөлөк фестивалында 3-чү орунду алдык. Ал эми ошол жылдын жыйынтыгы менен жылдын мыкты аймактык мекемеси деп 2019-жылы алдык. Ушул мен жалгыз эле менин эмгегим эмес. Бул жерде кварталдык комитеттер, кандаймдар, аксакалдар соту, аялдар кеңеши, жаштар комитетинин ушул эмгеги деп ойлойм. Ал эми аны биз ушул быйылкы мынакей көрөтастар COVID-19 коронавирус эпидемиясына каршы күрөшүүдө элдерге алдын алуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө баягы эмгегибиз үчүн мунду да ошо комендатура тарабынан ыраазычылык кат берилди. Андан башка ошол Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин айым депутаттарынын форумунун ардак баракчасы бул дагы 2019-жылы келген. Башкармалыктын кеңсеси эл аралык уюмдарга жазган долбоорлордун негизинде техникалык каражаттар менен толук камсыздалды деп айтууга болот. Бактыгүл айымдын белгилөөсүндө азыр мамлекетти карап олтуруунун зарылдыгы жок. Долбоор жазып өз көйгөйүн чечип алуунун убагы. Кечки эле бизге мамлекет эмне берет деп мамлекетти тиктеп отура бербешибиз керек да. Себеби дегенде мамлекет азыр көрүп атасыздар, экономикалык тартыш кандай болуп атат. Аны күтүп отурбастан эле биз ошол бейөкмөт уюмдар менен алар келип калышты. Анан бизде ошол аярлуу катмардагы адамдар көбүрөөк, үй бүлөлөр көбүрөөк деп анан пилотный кылып биз менен спутникти алган экен, спутник аймактык башкармалыгын. Анан ар бир аймактык башкармалык иштегенге туура келди да. Анан ошолор айтып аткан семинарларга дагы убагында барып, убагында катышып, бүт ошол эмелердин баардыгын катышып, ушулардын баардыгын иш эме кылганга туура келди. Себеби дегенде булардын баарын жетишпесең иш болбойт да. Мисалы бизде эч кандай эме түстүү принтер алам деп ойлогон эмесмин, фотоаппарат алам деп ойлогон эмесмин. Мисалы ушул бейөкмөт уюмдардын эмеси менен ушуларды аябай жардам менен көбүрөөк алдык да, ушулардын эмеси менчи. Анан мен башкаларга да айтам, мүмкүн болушунча ушу долбоордун алкасында көбүрөөк иштейли. Заманбап жашоо өңүтүндө санариптке өтүк учурдун кечиктирилгис кадамдарынан. Бул жаатта да облус Алтырсун Кыргызстанда алгачкылардан болуп, үй китепчелерин толтуруп, электрондошторуну демилгелеп чыкты. Анын негизинде жарандар үчүн кайсыл жерде болбосун керектүү документтери жоктуруп, өзүнүн маселесин чечүүгө мүмкүнчүлүк жаралмак. Анткени ал жөнүндөгү маалыматтардын баары мында сакталат. Быйылкы жыл аалам үчүн тынч жылдардан болгон жок. COVID-19 келиши адамдар менен иштөөнүн татаалдыгын көрсөтүп, ар бир жаранга өз алдынча мамиле кылуу жагын да эскертти. Дээринен эл үчүн деп шымалана иштеген айым мында да жөн тура алган жок. Өтө оор болду. Себеби дегенде адамдарды биринчи бизде андай нерсе болбогон үчүн адамдарга бет кап тактыруу, санитардык эрежелерди сактоо, санитардык талаптарды аткаруу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү өтө кыйын болду. Азыр эми көнүп калышты. Башында өтө кыйын болуп, ошолорду мүмкүн болушунча бет каптагын соода түйүндөрүнө барып, аралыкты сактагыла, жашоочу баягы адамдар келгенде кандай кылып сатып эме кылгыла деп ошолордун баарын түшүндүрүү иштерин жүргүздүк да.
өтө кыйын болду. Айрыкча бизде мусулман калкында үйгө кириш аябай кыйын экен да. Үйгө киргеле чыкпагыла деп ушул биз дагы атайын формаларыбызды кийип алып түшүндүрүштерин жүргүзүүдө биз тынган жокпуз. Эртең менен келсек, түндө саат 10-11-де үйгө кетебиз, коменданттык саат убагында дагы анан биз дем алыссыз иштедик да. Болгонучу ошол ишемби, жекшемби күндөрү да иштеп аттык да. Бактыгүл айымдын жумуш тартиби оор болгону менен бош убактысында кол өнөрчүлүк менен алектенет. Бул нерсе анын бардык чарчоосун жазат. Кооз түстүү таштарды алып келип сөйкө шуруларды жасайт. Ал турсун кыргыз желегин дагы. Мамлекеттик символика болгонуна байланыштуу интернетке кирип алып ар бир деталдарын эсептеп чыктым да. Ал жерде мисалы күндүн нуру канча болуш керек, мисалы бул жагын эме кылайын, ошо түндүктүн эмеси канча болуш керек. Бүт ушул аянттардын бардыгын эсептеп, анан мен өзүм баягы чии бөлүм бүткөн үчүн отуруп алып, анан ушуну ошого карап сүрөттөрүн атайын эскизин даярдап чыктым. Анан эскизин даярдап чыккандан кийин анан анын узун туурасы канча болуш керек бардыгын ошо стандарттын негизинде анан кийин мынтип ошол эме кылдым. Ал материалды биринчи тандаардан мурда материалды тандап, ошол флизелинге атайын сүрөтүн түшүрүп алып, анан бул жерге анан кийин флизелинде материал жабыштырып клейлеп үтүктөйсүң. Үтүктөгөндөн кийин анан ошол түшкөндөн кийин анан мондай кылып туруп эме кыласың. Бул азыр бүтө элек, мына жакын окууда бүтүп калат. Бир экинчисинде себеби дегенде атайын буйрутмаларым бар эле. Ошо буйрутма менен жумуштан келгенден кийин анан буларга отуруп алып ошо иштейм. Буну мен иштегенден рахат алам да. Анткени мен бүт нерсе эсимден чыгат да. Ушул бардык оюңдун бардыгы ушуга түшөт. Анан өзүң баягы чарчап келген иштен чарчап келгени менен бардыгы эме жоголот дагы, анан оюң бир жерге топтолуп туруп, анан өзүң ушундан күч кубат аласың да. Ошон үчүн мен бул нерселердин баары өзүм дем алышым үчүн, чарчаганда эс алыш үчүн жасайм. Бул тигичүү машиналарда Бириккен Улуттар уюмунун аярлуу катмардагы кыз келиндер менен иштөө долбоорунан келген. Анын негизинде мында 15 кыз келин тигүү бучууга үйрөнүштү. Балдарыбызга шапкаларды, ошондой атайын балдарга керектүү нерселерди кийип кетебиз. Билбегенибизди үйрөнөбүз. Азыркы учурда мен Кызылай коомунун атайын ошо бекер окутуу тигүү курсуна катышып атам. Ал жерде 15 кызды окутуп атат тигүү боюнча. Негизи буга чейин тиге элеңиз? Буга чейин тиккен эмесмин. Эч качан үйрөнө албайм деп деле өзүмө ишенген эмесмин, үйрөнөм деп. Ошол проекттин алкагында ушу машинкаларды утуп, азыр тиккенди жакшы билип калдым. Өз алдынча тигип, өз алдынча бирок бычкандыгы эми үйрөнүп атабыз секилде. Долбоордун алкагында ошо 2 тигүү машинкасы ошо кыз келиндер үчүн келди. Анан биз ушул долбоордун алкагында көптөгөн иштерди жасадык да. Мондай кылып атайын маскаларды, бет каптарды тектик. Бул балдардын психоневрологиялык интернатына балдар үчүн тигип бердик. Андан башка өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө шаардагы ошо кызматкерлерине тигип бердик. Андан башка дагы атайын ушул эме үчүн биздин Жалал Абад шаардагы ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери үчүн атайын мондай өздөрүнүн формасына, көйнөгүнө ылайыктап материал алып бердим кыздарга. Ушуну бет кап тигип, ошолорго дагы таркатып бердик. Булардын бардыгын ушул баягы пандемияга байланыштуу да. Ошон үчүн биз ушул эме ушуларды тигип бердик. Андан башка дагы ушул кыз келиндердин колу менен мондай балдар үчүн атайын кичинекей кемзирлерди тигип, жылуу. Кыздар өздөрүнө эме кылып тигип эме кылышты. Бул кадимки эле велветтен тигилген. Бир эле убакта 4 баланын энеси, коомдук иштердин активдүү жараны, 28.000 калкы бар аймактын жетекчиси, уюмдар менен иштөөшүнүн ыгын тапкан айым эң эле акырында ууз чебер атагын ар ким эле алып жүрөрбейт. Эмгекти сүйгөн, өсүүнү, өзгөрүүнү каалаган айымдын образын Бактыгүл айымдан издеген келет. Эжей болсо ар дайымкыдай эмгек жасап калууга шашат, убакыт күтпөстүгүн билет.